именно мошенниктерге келгенде соттор аябай гумандуу болушат да. Алдаганда да ушундай да жалаң аял кишилерден турат алар. Уровень следствия, уровень надзора прокуратуры упала, мошенниктер мына аял кишилер өтө көп. Соттоп эле жиберди, как положено акчасын төлөп берди. Сам Турганбаев кімне звонил? Мен ошондо деген изменяю изображение 25-6-летняя ссылка, да? Мошенниктер, они до того умные стали. Тергөөчүлөрүң болсо, биякта бир договорду көрсө, бүттү гражданский правоотношения. Ушул жерден иштегиси да келбейт, же болбосо 3 тыйынын алып коюшат. Түшүнбөй каласың, мошенниктин алдагандачы актриса Альбина Имашева барбы? Ошол рекламировать. Прокурорлору аман болсун. Вот ошого, мисалы үчүн ошо Жумабаевдин кылыгынан үчүн Мелис Турганбаев чалгандан кийин сизге андан кийин эч кандай басым кысым болгон жокпу? Жумуштан алган жокпу? Алган. Просто начните работать, ребят, всё. Амансыздарбы көрөрмандар. Бүгүн биздин студиябызда конокто адвокат Алия Турумбекова. Саламатсызбы? Бүгүн биз ушул коомдогу актуалдуу болуп жаткан алдамчылык фактылары боюнча кеп кылайын деп отурабыз. Анткени ушул жалпы түшүнүк менен айтканда мошенниктер деп коет эмес, ошол мошенниктерден жабыркагандар бизге да көп кайрылып, коомчулукта ушул нерсе орчундуу маселелердин бири болууда. Bunun себептери жана буга укук коргоо органдары кандай аракеттерди көрүп атат, бүгүн талкууламакчыбыз. Бул алдамчылык деген бизге эле эми байкалып атабы, же бул чын эле коомдо өсүп атабы ушундай алдамчылык кылгандар? Сиз адвокат катары мурда тергөөчү болуп иштеп жүргөн кызматкер катары баамдап жүрөсүзбү? Эми азыркы убакта мошенничество деген алдамчылык аябай эле көп болду да. Процентное соотношение мурункудан, допустим, МВДден если силер өзүңөр деле требовать этип алсаңар, процентное соотношение большая часть составляет мошенничество. То есть алдамчылык аябай эле көп да. Буга мисалы үчүн себепкер болгон нерселер өтө эле көп. Биринчи коомдун, элдин өзүнүн бузулушу да. Как и, мисалы үчүн, со стороны потерпевших, жабыркагандардан дагы өздүн мындай кичине халатность деп коет да, ошондой моменттери дагы бар. Потом азыркы убакта деген мисалы үчүн интернеттеги аябай чоң ролду ойноп атпайбы? То есть көп мындай десем, интернеттен көрүп алып эле, элдин жашоосу ошондой болот турбайбы деп эле, элдин жашоосун эңсеп эле ошондой кылмыштарга да көп барат деп ойлойм да азырчы. Негизи ушул тергөө амалдары жүрүп атканда тергөөчүлөрдүн шалакылыгы именно туура эмес тергеп, реально конкретно разбираться этпеген моменттери бар. Анан именно ошо мошенничествого келгенде дагы аябай суммасы чоң, ущерби чоң болуп, жабыркагандар ыйлап сыктап жүрсө дагы, именно мошенниктерге келгенде соттор аябай гумандуу болушат да. Аябай ущерби 300-400 миң болуп, эшинин алдында бир 40 потерпевший ыйлап турса, да? Ага деген пробация назначать этип, аябай эле гуманный болуп кетишет да, ошол мошенничество дегенчи. Мисалы үчүн, чтобы побороть это, жок кылыш үчүн, жоюш үчүн, бул жактан не только сот органдарынан дагы, тергөө орган, прокуратурадан дагы требовать эте бербей, да? Негизи биз эл өзүбүздү дагы воспитывать этип, өзүбүздү тарбиялап башташыбыз керек да. Жанагы аз билген адам көп нерсеге ишенет болуп, эптеп элди алдап кетиш оңой болуп атат деп атасызбы азыр? Азыр элди алдап кетиш оңой болуп атканда да, конечно. Почему? Потому что деген элдер дагы азыр мындай да. Азыр мен эми пример кылып айтып берем да мен сиздергечи. Элдер дагы лишь бы арзан жагына, лишь бы мындай арзан болуп, мен ошону алып калам, мынтип калам дегендерчи. Эми жана орусча айтат, орусча пословица бар го, бесплатный сыр только в мышеловке дегендечи. Это не просто так же говорят, это всю жизнь оно было, да? Постоянно бар болчу да, анычы эми ойлонуш керек да. Вот даже элементарно деген, вот кышында жүрбөдүбү бир турагентство тиги алдап кетти депчи, бир жаш балдар кыздардычы. $400-500 тур организовывали групповые деп. Именно өздөрү деле ойлошпойбу, ошону деген мисалы үчүн азыр интернетте бар. Сезон кайсы өлкөлөрдө сезону болуп. Сезон Вьетнам менен Таиланддыкы именно в это время сезон болот да. Эми $400-500 10 күнгө, бир жумага 5-звездочный отельге трехразовое питание это невозможно да. Эми ошону өздөрү деле сезиш керек да. Кандайча
Анан договорду это одно. Азыр деген мисалы үчүн интернеттен эле көп нерсени текшерсең болот. Регистрациясын ошондой барбы, андан кийин деген допустим, ошол эле турагентстводо канча жыл иштеген турагентстволор бар да, правильно, историясы бар. А бул кече жок бүгүн эле появляться этип эле анан кийин ушинтип толтура акчаларды соц тармактарда жарнамасын аябай жакшы кылып, көздү барса кооз тосуп алып, чай кофе берип, концерт берип, жылуу кабыл алып, тосса андай жылуу мамилеге деле алданып калат. Ошо да эми ошон үчүн деген азыр деген эми мен ишенбейм, если деген ар бир сиздин деле досторуңуз бар да, туурабы? Досторуңуз, туугандарыңыз арасында бирөөсү бир юрист чыгат да, туурабы? Бир сделканы кылайын деп атсаңар, чалып ушундайды деп консультация алса болот да. Есть моменты. То есть мен айтарым, мен орусча айтып кетейин, каждый должен сам о себе заботиться в первую очередь, да? Алданбаш үчүнчү. Анчалык болуп юрист таппай калдыңбы, шаарда толтура. Юридические услуги, аны муну деген консультацияга барып, 1-2 миң сом төлөп берсең, сага айтып берет, ушундай моменттери биягын карап бер, же договоруңду алып келип туруп тоже на заключение таштасаң, могу жерде сен тиги праваң ущемляться кылат, ушул жерде деп айтып берет. Можно защититься от всего, да? Мен айтып атпаймынбы, ар бир семьяда же бир кругта обязательно бир юрист, бир врач, бир стоматолог болот, туурабы? Жанагындай сабаттуулугу төмөнүрөөк адамдарды алдашы мүмкүн. Сен мага эле ишен, эми ар кандай ыкмаганы колдонот экен да буларчы. Мага эле ишен, башка эч кимди укпа десе, жада калса ата энесин укпай барып, ошо салган учурлар болуп атпайбы? Анан ушуларды тарбиялай турган биздин укук коргоо органдары да бир кылдыбы? Укук коргоо органдары кармап, соттор бир чоң жакшы жаза берсе, ал сабак болуп, андан ары кылбайт, ошол ишин токтото турган болуш керек да. Бизде көбүнчө бир кылып бир бизге кайрылгандан менен эле 5-6 жылдан бери токтотпой эле алдап келаткан учурлар бар да. Балким ошол жактан биздин жакшы жазалар берилбей атат. Ооба. Ушул ошо мошенничество көбөйүп баштаганда законго изменение киргизген. Уголовный кодекскечи, жаза кодексине изменение киргизген дагы ошол жерде мурун деген, допустим, бөлүнөт да, ири өлчөмдө, өтө ири өлчөмдө деп квалификацияланат да. Ошондо деген суммасын, то есть мурун деген миллиондон ашык, да, вот 2 миллиондон ашык деп крупный, особо крупный болчу болсо, азыр аны аябай эле төмөндөтүп койгон да суммасын, то есть 500 миңден өйдө уже это считается депчи, эсептелинет деп. Ал дагы буга мындай эч эме бербей жатат да. Почему? Потому что деген бул мошенниктердики мындай эме кылып алганда, сиз туура айтып атасыз. То есть мен эми соттордо жүрөм, канча уже бир 10 жыл болуп калды го, бир группировка бар да. Алдаганда да ушундай этот да, жалаң аял кишилерден турат алар. Только женщины, жалаң аялдар да. Алдамчыларбы? Анан алдаганда дагы мындай бир 2 миң, 3 миң долларга алданбайт. Алданганда 15-20 миң долларга машинасын, тигинсин, бунусун деп ошентип алдашат да. Бир эле адам муну тоо менен алдайт. Тоо менен. Тигини мисалы үчүн жака барып бул жигитке барып туруп айтат, мен строительство менен заниматься этем деп, анын машинасын алып кетип, силерден башка болуп, ошондой целый схемалары бар да. Анан бүгүн амады 1,5 жылдан кийин кайра чыгарып коюшат. 1,5 жылдан кийин ал кайра эле барып ошондой преступлениени кайра эле кылмышын жаза берет да. Ал кылмышын жазып, мейли бир кишиден алып экинчи кишинин каршысын берип койсо жакшы го. Аны да кылышпайт да булар. Жактан алып ошондо көбөйүп кете берет да. Бул айтып атпаймынбы, коомдун бузулганы в первую очередь да. Алар өтө эле көп болуп кетти. Мурун мисалы үчүн аябай эле эме болду да, саны көбөйүп кетти. Вот мен азыр билип атпаймынбы, мурун тиги СИЗОдо телефон бар болгондо биз көп жумушту телефон менен эле бүтүрүп койчу элек. Азыр эртеден кечке адвокаттар ошол жерде очередьте турабыз депчи. Азыр СИЗОнун ичине кирсең, если раньше было 20-30% аял кишилер, калган эркектер болчу болсо, азыр 50/50. Аял кишилер өтө көп. Арасында 70 кемпир да жүрөт, 20 кызы да жүрөт. И көбүнчөсү бардыгы мошенничество. Эми аял киши бузулганда, это вот это и означает, да, коомдун бузулганы. Потому что бизге аял кишиге возложено воспитанием заниматься. Эркек баланын дагы, кыз баланын дагы воспитаниясын аял киши заниматься этет, туурабы? Ошол кылат. Ошон үчүн Эмнеге аялдар көп? Бул аялдарга көбүрөөк ишенишеби экен биздин коом? жок, силер деген мындай деп атасыңар да, мисалы үчүн силер түшүнбөй каласыңар, мошенниктин алдагандачы,
алдаганда да чоң сумманы мен айтам да бизге келип гонорары мынча десе дешет да. Мисалы үчүн клиенттерчи, кээ биркилерчи, а мошенниктер келип 300-400 миңге десе, аны с удовольствием алып беришет да. Вот, то есть они умеют заговаривать. Алардын өздөрүнүн бир эмеси бар, мындай мен ага эмне үчүн подаваться этпейм, мен билем да алардын домашкасынчы. Алар сүйлөгөндө обязательно көзүңдү карап сүйлөйт. Человек, когда көзгө карап сүйлөгөндө, он уже доверие несет, понимаете? Ошон үчүн мындай моменттери бар да өзүнүнкүчү. Ошон үчүн аябай көбөйүп атат, анан көбөйгөнгө дагы бир себепкер сиз туура айтып атасыз, тергөө органдарычы. Биякта мисалы үчүн укук коргоо органдары, если бы, да, тергөө органдары чын эле бүт мындай закон чегинде бүт свою деятельность осуществляли бы, да, тогда бы, я так думаю, бы такого плачевного состояния не было бы. Анткени деген мисалы үчүн мен сизге айтып берейин, да? Живой примерден айтып берейин. Азыр деген тоже участилось аябай көп в сфере строительства. Строительство дольщиктер эмес, жанагындай многоэтажный, ал уже элдин баары билип калган. В сфере строительства частных домов, то есть жер үйлөрдү салабыз деген, жана уста баккандан чарчагандар бере тургандарбы? Толтура алардын ичиндечи. Алар деген жөн эле барып ОСО ачат. ОСО ачканда деген аягында же архитектору жок ал компаниянын ичинде. Же ошо строительный сферада образованиясы бар киши жок. Аякта деген мисалы үчүн мен эже подруга моя, да. Мен как раз көлдө элем, ошондо жайында болуп калып, үй салат элем дегенден анан кийин рекламада толтура чыгат да. Рекламадан чыгып, издеп барып, анан аяктан мага чалып атат, мына ушундай деп. Анан канчадан экен десе, под ключ $370 деди. Үй салганынчы, то есть бүт салып, $370 бүт баарын киргизгендей. Киргизип, ремонтун кылып берем дедит да. Мен айттым, что-то сумма мындай не туурак болуп атат депчи. Андай невозможно да, $370 под ключ кылган десе. Деген сөзү жок дейт, анан кетип калат ал. Кетип калса, жолдон баратканда ошо жолдон кечке чалып отуруп, кайра артка кайрып келет да. Артка кайрып келип, договорун, мага биринчи договорун жиберчи десем, договорунда бир же не отформатированный эмес, же мындай бир чырнай сыяктуу да, эми ужасный да. Я говорю, договорду эле бир укмуштун көрү. Токтой тур, мен шаарга келейин, анан кийин мен барып сүйлөшүп, ошо жерден кылабыз десе, жок деди да, барып, он прям быстро ее обработал, что она пошла, миллион оплатила сомов. Ал миллионду алат. Миллионду алгандан жок. Тиги чалып баштайт. Бир жума өтөт, экинчи жума өтөт, үйдү сүрдүрүп алып баштабайсыңбы строительствону десе да, хорошо дейт дагы, үйдү келип сүрдүрүп коет да, кайра жок. Анан ошентип кечке жок, тиги ызылдайт, чалат, урушунат. Анан мейли деп туруп келип тиги траншея казып атам дейт да. Катарына үй салганга траншея казып атам дейт дагы. Анан мен болсо айтам да, кандай эмеси жок да депчи. Архитектурный планы жок, эмнесini казып атат эми. Жок болсо, эмнесин казып атат десе, аны да бир кичинекей ары сыяктуу кылып эле жөн эле тиги каздырып берди. Ал болсо деген көрсө албай куш балдарды ыйлап жүрдү. Аны болсо тиги биржа трудадан барып эле калып алып келип эле мерде каз жерде каз дей бериптир да. Это же мошенничество же. Анан арызды жазсак, Октябрьский районда болчу. Арызды карабай эле тергөөчү иш козгогондон баш тартып берет. Анын болсо да мен айтып атам, барып осмотр кылбайсыңарбы? Үй жок калган аякта, сүрдүрүп салган деп. 3 күн начальниктерин ызылдап отуруп, жалоба атсатып отуруп, 3 күндөн кийин араң барып ошо жерде осмотр кылды. Мына первый себепкер тергөөнүн ошентип иштегени. Анткени деген булар билишет, тиякта деген тергөөчүлөр, буга деле баш жетпейт, кантип тергемейле депчи. Ошондой кылып атышат да, ошон үчүн көбөйүп атат да. Анан аны дагы кармашпайт, антпейт, минтпейт, иши кылып мен ызылдап отуруп, жалоба жазгандан кийин ишти козгоп, аны розыскка жиберип, аяктагы да тергөөчүсү дагы тоже да эми аман болсун да, аяктан Октябрьскийден алып Свердловскийге берип, Свердловскийге бергенден кийин алып камагандан кийин соттоп эле жиберди. Как положено акчасын төлөп берди. Азыр чыгып алып, ошого бала кайра үй салып жүрөт да. Вот понимаете, о чем говорит? Ал кайра үй салып жүрөт. Канча убакытка соттолду эле анда? Же кандай жаза берилди? Ал азыр дагы деле жазасы бар, пробациясы бар. Пробация менен чыгарганда? Карабайсыздар, булардын бүт бар эмне десе пробацияга эле чыгара берет. Анысы чыгарып алып, азыр үй салып атат. Эми азыр деген
мындай маселе турат да, аны сот убагында сурасам, я говорю, сен образованияң барбы в сфере строительства десем, мен Москвадан бир прорабтын курсун бүтүп келгем дейт да. Кишини көтөрүп, кандай курс экен ал прорабтын курсу, эмне жөнүндө курс экен десек да, толком түшүндүрө албайт да. Эми ошол киши примерно представьте себе кандай үй салат. В сфере строительства толтура ошол жерде тергөөчүлөр мисалы үчүн анча-мынча закондорду окуп, да, вот действиесин даже эми жогорку сотто жөн отурган жок, пленум жазып берип атат. Именно мошенничествоны бүт бардыгын мындай түшүндүрүп жазып берип атат. То есть азыр мошенниктер они до того умные стали, что мындай да ардык жерден жылчыктабат. Допустим деген, если договорные отношения болсо, договор заключать этип коет, без цели его выполнения. То есть у них не было намерений это исполнять. Депчи, ошону деген жогорку сот бүт барын разъяснять этип туруп, түшүндүрүп туруп жазып берген ошол жердечи. Вот так, вот так. Если договор заключили, но у человека не было цели исполнить свои обязательства, ал уже мошенничество жатат депчи. Тергөөчүлөрүң болсо, биякта бир договорду көрсө, бүттү гражданское правовое отношение. Ушул жерден иштегиси да келбейт, же болбосо 3 тиынын алып коюшат да. Болду. Андан кийин болсо деген, ладно, аны менен мы уже разобрались, разборка болуп аткан убагында деген смарт группка бар. Смарт группка барып, аяктан деген договор заключать этет да, аякта дагы $570 подключ дейт да. Мен ага да сомневаться эттим да, потому что азыр деген стройматериалдар кичине көбөйүп атат да, подключ баасы көтөрүлүп. Да, Lightbox 700 деп атышат да, мындайчы, ошого более-менее болуш керек. А булар прямо аж бүт барын подключ с дверями, с окнами, как положено, да? Деп заключать этет дагы, анан бул эжемди да мен урушам да, сен дагы бул тиги апкелди эле акчаңды көтөрүп эле чуркап барасың депчи. Ал деген мисалы үчүн бүт баары бөлүнөт да, тиги первый этап, второй этап. Ал барып акчасын төгөргөн, в порядке где-то 90 миңге, 96-97 миңге порядке ошондой машина менен акчалай берип төгүп койгон. Доллар, $97 миң. Алар деген башын үйүн жакшылай башташкан. Они ответственно, да, архитекторы, это есть прям хорошо, построили, то все. Бүттү, жарымсына келгенден бүттү. Мындай кылды, эмесин үйдү тургузду, дубалын тургузду, кызылдап 3-4 ай жүрүп, терезесин койбойсуңар да, арраң терезесин койдурду. Бүттү, ошондон жок. Үстүн жабылган. Үстүн жаап беришти, жаап терезеси менен эле токтоп калды. Да, бүттү ошо мененчи. До конца кылышкан да жок ичинчи. Анан алар деген эми өзүнүн эмеси бар да. Сотко барсаң, вот до такой степени трое братьев экен. Ушундай хамлылык экен да. Кайра келип туруп ага претензия кылсаң, бар чыгып кет дешкен да аларчы. Акчасын алып, эми ошондойлорду деген эсине келтириш керек да. Smart Group компаниясы. Smart Group компаниясы. Анан мен эже ушулар боюнча да бизге да кайрылган эле. А я не удивлюсь. Булардын биринчи шапкасын алып, бирин кийгизе беришет экен да. А аны болсо деген жанагы, она, кстати, мне очень нравится, она хорошая такая актриса, Альбина Имашева барбы? Ошолор рекламировать. Башында ошолор рекламировать. Реклама кылган күйөөсү, Арнис Кадырмашев. Бирок азыр деле рекламировать этип жүр. Анан до того они наглый экен, сотко бергенде соттун биздин көзүбүзчө секретарь чалып атат, сот болуп атат. Сиздерге чалып бербедикпиз? Ооба барабыз деп. Они даже сотко деле келбей коюшат. Эми ошондойлорго закон чегинде бир эме көрсө, анда дальше завтра потерпел уже не будет же. Алар деген каждый день крутят элдерди мына деп барып, элдер акчасын берип атат. Алар байкуштар биякта барып, биякта иштеп келип атышат, акчасын барып төлөп атат ошол жака. Эми арыздагы, я более чем уверена, что арыз жазгандар бар. Я более чем уверена, потому что менин эжемди деген башында арыз жазганда, айтайын эмне болду? Ал арызын даже регистрация кылып алган. Ленинский РОВДга канцеляриясына тыштап кеткенди, аны даже чакырган да жок, регистрация кылган да жок. Андан кийин прокуратура жазгандан кийин прокуратура возбудили дисциплинарное производство в отношении следователя. Болду, ошодон өлдү, жок. Иши дагы жок, тергөөчүсү дагы жок, эч кимиси да жок. Тиякта дальше алар элдин акчасын алып атат, кыйратып атат, жаратып атат да. Бүттү. Анан сиздер жарандык тартипте сотко кайрылдыңыздар. Ооба, сотко кайрылып, уже решениеси чыкты, заочное решениеси чыкты. Кандай болду? Выплатить. Мы у них потребовали всю сумму денег. Почему? А потому что деген по договору булар деген каждый этапын приемка менен, акт прием передачи менен өтүш керек булар. Эчтекесин кылган эмес. Соответственно, мы имеем право. Пусть они теперь идут и доказывают, что они эту работу сделали. Правильно же? Аны кантип аласыздар?
канча сумманы? Же бир кандай бир ал жолдорун берди, кандай бир мүлктөрүн арестке коюп же Ой, ал мүлктөр бар болсо дагычы жок экен дагы. компаниянын атынан эч нерсе жок. Жок, ал компаниянын мисалы үчүн вообще негизи аябай текшериш керек. Анткени деген булар договорду бир эме менен заключать этип атат. Строительство ОСО Smart Group деп атат. Акчанын кээ биркилерин булар ИПга алып коюп атышат да. То есть это о чем говорит? Чтобы не платить налоги. То есть ИПныкы налоги намного меньше, чем ОСОнуку. А сам факт ОСОдун, да? Ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары көтөрчү болсо, жакшы нерселердин баары чыгат да. Сокрытие налогов чыгат. Туурабы? Алынган элдердин фактылары чыгат. Ошо менен кичине мындай эме кылып койсо болот да. Уже народ можно элди кичине мындай кичине элге жеткирип, элге жардам кылып, ошону деген мындай эме маселесин чечип, Конечно. Эми азыр ушул жерден көпчүлүктү эле дагы бир таң калыштуу маселе да, мындай учурда алдап кеткен адамдын колунда ар дайым акча болот экен. Арыз жазса, милицияга биринчи барат алдамчы. УКМКга барса, биз карабайбыз дейт. Ал милициянын иши дейт. Милициянын иши. Милицияга барат. Арыз жазса, макул башында кабыл алат, кийин кабыл албайт. Акчасы бар адам балки милициялар менен ИИМ менен сүйлөшүп коет да. Сүйлөшүп коюшу мүмкүн да, ошондой варианттар бар. Анан алар айтат дагы, жок, сеники договоруң бар экен, жарандык тартипте сотко кайрыл дейт. А сотко барса 10% жана госпошлина төлөш керек. Мисал үчүн 2 миллион сомго алданган адам баардык акчасын берип, анан сотко келгенде 200 миң сомду каяктан табат? Ошол маселе болуп атпайбы? 200 миң сомду макул табып, сотко берген чакта дагы соттон утабы, утпай калабы? Ал да бир маселе болуп атпайбы? Бул акчасын алып алып, бул мыйзамда качуунун жолу окшойт. Бизге каралган кээ бирлер айтты эле, биздин мыйзамда ушул мошенниктерге ылайыкталып жазылганбы деп. Ушундай болуп атпайбы? Биздин закондор очень аябай мындай четко, туура сонун эле жазылган. Азыр кээ биркилер ой, закон алмаштырыш керек депчи, жана ар кандай тренингде, соттордун тергөөчүсүнүн тренингде барганда, биз дагы барып эме болгондо закон өзгөртүшүбүз керек, закон өзгөртүшүбүз керек депчи. Это сколько лет назад было? Тогда как раз я ходила, Клара Соронкулова был, Зулушев, тогда он депутатом был. Анан мен мындай, что я думаю, то и говорю, да? Анан мен болсо таң я говорю, куда еще? Каягына? Законда жазылып турат эми, если люди не хотят сами это применять, анда может в другом спрос, правильно? Мисалы үчүн законда ал нерселер бар четко жазылган. Сиз азыр туура айтып атасыз, тергөөгө барса тергөө деген мисалы үчүн киши арыз менен кайрылганда ал карабай кое албайт. Ал карабай койбош керек. Ал деген мисалы үчүн бүт, как бы сказать, в соответствии, если бы рассматривал бы, то есть законда УПКда четко прописано, как отягчающий, так как и оправдывающий, так и обвиняемую сторону, вот эти все моменты он исследует, то есть, түшүндүңүз да? Документтердин баардыгын, ошол обстоятельствосы боюнча баардыгын деген тактап келсе, буну запрос кылып, бул боюнча сурап, тигин баарын тактаганда эле общий картина чыгат. Ошол жерде картина чыгат. В действительности биякта между собой договорные отношения нарушены, же уже тут есть состав преступления, депчи. Вот, допустим, биринчи тергөөчү деген, мен жана биринчи факт айтып атпаймынбы? Эчтеке разбор кылбай эле, да, алып туруп отказывает, да? Гражданско-правовые. А ты сперва тактаныңбы, ошондон цели какие были? Кандай иштерди кылып? Я понимаю, если форс-мажорное обстоятельство болуп, ал ишин кыла албай калса другое дело. Андай болгон жок да. Бунун башынан эле алдоо ниети болгонбу деген ошону такташ керек. Да, ниети бар беле же жок беле? Бүттү. Ошондо деген бүт баарын топтоп берсе, мисалы үчүн ошо даже жабырлануучуга жарандык сотко бар десе, жабырлануучунун колунда уже полный документтер да болуп калат. Это тоже помощь будет. Анан бу жерде деген все время говорить о том, что возможно акча алып коет депчи, это тоже, знаете, не всегда, да? Сөздүн ачыгына келгенде чынында көбүнчөсү тергөөнүн акыбалы азыр аябай эле оор да. Эмне жетпейт аталарга? Знание, практикасы жетпейт иштен, билими жетишпейт.
действительности билими жетишпейт. Вот действительность, да. Алар ойлойт, тияктан бияктан чогултуп койдум болду, ал чогултканда деген, мен последний раз как раз вечеркага берген болчумун, по мошенничеству, да, мен айтып атам, муну кылгыла, то есть биз ходатайство этип атабыз да, тиги запросите, эми аны алып келип эле жөн эле тиркеп койбойсуң да, биз ошол жакта ссылка кылып аткан, аны окуйсуң да, туурабы? Биякта мындай болгон экен турбайбы, биякта деген биз сурак кылып атсак мынтип айтып атпайбы, не совпадает. То есть вот эти моменты нужно изучать, анан аналитическое заключение мындай, аналитика деген болуш керек да, кичине ойлонуш керек да, депчи. Анан ошого караганда келет. Анан эмне десе, вот азыр модада болуп атыптыр, да, вот я не знаю там обстоятельства дела какие были, но это вот бүгүн кайра бирөө бар, генеральный прокуратуранын алдына өрттөндү да. Өрттөндү. Мен, допустим, анын обстоятельства деласын билбей туруп, албай кош деп айта албаймын. Может, человек тоже в каком-то подавленном состоянии. Эми ошону нормально тергеп, бүт моменттердин баарын отражать этсе ошолгучу, ал деле балким барып күнөөлүү болсогон күндө дагы барып тиги өрттөнбөйт. Күнөөсү жок болгон күндө дагы барып өрттөнбөйт. Мисалы үчүн мен клиентке айттым, чыдап тур, биз жетебиз. Ачыгынан соттон, потому что мен юристмин да. Мен кагаздарды көрүп, я понимаю, что никакой нормальный судья, суд не осудит его, да? Анан булар деле ошону көрүп отуруп, ошондой кылып барышат да. Азыр тергөөчүнү мен эми последнее время мындай да, мен айтып эле калдым да, тергөөчүлөрдөн спрос деле кылбай калдым. Прокурорлор эми аман болсун да. Эми Прокурорлор дагы ушундай. Прокурорлор аман болсун. Прокурорлору на то пошло. Эми меники сүйлөп аткан сөзүм да, голословно эмес да. На то есть основания, на то есть бумаги. Алар элементарный ишти кантип возобновлять эткенди билишпейт экен. Задний число менен кыла беришет экен. Канчага продлевать эткенин деле надзор жок болгондугунан ошондой болот да. Анан мындай башка моменттер бар да, мындай ключевые моменттер бар да. Жана айтат го, не бывает дыма без огня депчи. Мен ал иште катышкан эле эмесмин, но я в любом случае, описывая, то есть состояние сейчас бүгүнкү күндө кандай мошенничестводан как люди страдают, ошол боюнча дагы президентке обращение да жаздым да. Ошол жерде бир одним из фактов мен эмени көрсөтүлөм, жанагы Сюрко Донецкийде бир үйлөрдө жашап атканда кууп чыкпадыбы? Кууп чыкты депчи. Эми ал ситуацияны разбираться этсек дагы, эми ал дагы ушу элдердин да өзүнүн да күнөөсү да. Күнөөсү эмнеде дебейсиңер? Эми алар көрүп атат, что этот объект, здание, оно не жилое. Там видно, что оно не жилое, же балдар ойной турган двору жок, же парковкасы жок, то есть оно не соответствует жилому объекту, да? Болбой эле ошол жактан, ошого жана Талиповадан сатып алышат, туурабы? Ал дагы арзаныраак болгон. Ал да ошол да. Аны дагы жөн эле сатып албай, ичине кирип мейли, если как объект кылып, там торговый центр кылып, там площадь болсо другое дело. Булар үйүн ремонт кылып туруп жашап атышат ошол жактачы. Болбосо деген ал еще үй эксплуатацияга кирген эмес, балдар менен кирип жашат. Кантип коркпой жашашат ошол жердечи? Ошол жерде мындай пролеттору мэрдин айтканы эле туура да, ошол жердечи небезопасное место депчи, вы с семьей живете. Это да, это нужно учитывать. Бирок основной моменти бар. Ошол жерде деген ошо Талипованы кармаганда милициялардын өзүнүн ичинде бир интригасы болуп, аны мунусу болуп туруп, начальник ГУДС начальниктерин ошо жакта каматып ошондой кылган да. Из первых уст я знаю, что целый начальник управления Жумабаев келип кой бересиң туда-сюда деген бар да. Андан кийин деле бир ошо тиктоктордон жүрдү, Талипов өзү деле айтып жүрдү, ошол жерде Жумабаев крышалат эткен туда-сюда деп. Помните? Ошондо биринчи жолу Октябрьский роводу кармаганда ошо начальниктер менен сүйлөшүп калдым ошо тергөөнү. Башында дейт бир потерпевшилер 30га жакын болчу депчи. Аны ошентип отуруп интрига кылып отуруп ал машиницаны чыгардыбы? Ал уже машиница дей берсе болот, уже сөт нокуму бар да. Аны чыгаргандан кийин ал барып туруп дальше сатып туруп ошол жерде потерпевшилерди численностун 80ге чыгардыбы? Порядке 80. Эми элестетсеңер, можно же было спасти 50 семей, 50 человек. Первый раз, если камагандан кийин ончук, действительно мошенница экен туда-сюда десе, хотя бы 50 кишинин судьбасы ошол жерде ошентип калбайт эле да, туурабы? А с другой стороны,
эме деген вот анан инвесторго берип койду, анан тиги бу деп АКШ президенти жаман көрүшөт да. Эми ал инвестордуки болсо алып беришет, кайрып беришет да, туурабы? Эми ошондо деген ушундай моменттерге ошо министр деген МВДнын министри мындай обращать этиш керек да, вниманиянычы. Эми мне уже просто смешно, наверное, министр думает, да, что я против него, да, я как человек, да, я вообще абсолютно, да, как бы не против. Есть вещи, за что его можно похвалить. Министра есть вещи. Как оно есть, так и нужно называть, да, ар-бир нерсени өзүнүн аты менен аташ керек, да. У меня меники личные, как мындай личностька өткөн неприязненных отношений к нему нет. То же самое Жумабаевка у меня нет. Но именно когда касается вот этих мошенников, начальник ГСУсунун фамилиясы чыкпайт, экинчи начальник управления Зикиралиевдин фамилиясы чыкпайт. Именно постоянно ошо Жумабаевдики чыгат да. Вот ошого, мисалы үчүн ошо Жумабаевдин кылыгынан үчүн мен өзүм ошо жазгам обращениядачы. Ошондо деген ошо Жумабаев ошентпегенде 30 кишиден 80 кишиге чыкпайт болчу депчи. Правильно же? Значит, что нужно делать? Значит, нужно избавляться от таких сотрудников. Туурабы? Мебель жасап беребиз, акчасын алып жок болуп кеткендерди толтурабы? Вот недавно тоже ошентип аны устанавливать этип, аны суракка кылбай эле жөн отказывать этип берет. Гражданские правовые отношения депчи. Вот, в Октябрьском сейчас тоже есть. В сфере туризма, понимаете? В сфере строительства. Вот во всех сферах есть люди, которые просто-напросто пользуются этим, да? Ошону деген андай эл көп берет, пока эмеси сиз айткандай чыгып эле кайра алдай берет экен депчи. 2 ай отуруп чыгат, отура беребиз деп. Алар дагы мындай эмеге өткөндө позициягачы бербейбиз деген. Булар ошондо акчаларды алып атат, камалып атат, кайра чыгып деле ийи суммада акча алып атат. Булар ошончо акчаны каяка кетирип атышат? Кармаса өздөрүнөн эч нерсе чыкпайт го. Мындай камалса деле эч нерсе чыкпай атпайбы булардан? Каяка кетирип атат ошончо сумманы? Абы просто бир жерде тияктагы артынан кууп жүргөн бирөөнүкүн жарымысын берет. Анан мындай да булар аябай на широкую ногу жүрөт да. Булар деген биз кичине акчабызды экономдоп анча-мынча жолдо машинабызга салып алып тиги жолго жеткенче барып кофе попьем де тиги булочку перекусим де, буларда жок. Булар деген кофейняларда завтрак кылышат. Булар мындай на широкую ногу жүрөт. Булар өздөрүнүн мынтип иштеп тапкан акчасы эмес да. Алар еще Кенен чача берет. Анан все равно мындай да, материальный мир менен духовный мир бар да. Духовный мир баланска келтирет да, жукпайт да акча. Ал акчага эчтеке ала алышпайт. Боюнчасы ойлойт да, бул үй алып салып алып бер, анан мынтип алып бер, мынтип алып бер депчи. Фактически жок алып эчтекесичи. Вообще жок болот да. Ушуну менен эле жан багат экен да жөн. Мындай убактылуу жыргалчылык, кошчу. Бир күндүк опаттар булар, бүт баары бир күндүк опаттар. Анан айтсаңыз ушул алдамчылар келатканда эми документтерди көбү түшүнө бербейт, көбү мындай юрист эмес, жөнөкөй тил менен жана бир мисалын айтып кеттиңиз, сен көзүңө тик карап туруп сүйлөгөндө сен ушинтип алданып, анын гипнозуна түшүп калгандай болосуң депчи. Дагы кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн мындай сүйлөшүү учурунда сиз ошо берилип чындап ишенип калыш үчүн? Мындай да. Эми практикадан көрсөңүз керек. Мындай да, мен деген эми в этой сфере сколько вожусь, да, это не первый год. То есть у нас есть мындай портрет мы можем, да, то есть кишини сүйлөп отуруп, это уже практика у нас, наработанная практика, мы можем определить, да. Допустим, по определенным моментам замашкалар менен мы можем определить, что человек употребляет элементарно, да, наркотические средства, вот, то есть действиясы башка болот. Эми аны мен азыр бүт баары түшүндүрүп отуруп бере албайм. Жок, эми негизги мисалы жанагындай көзүңө тик карап сүйлөйт деген сыяктуу бир-эки балким. Мындай да, алар еще мындай аябай уверять этип, мындай аябай убеждать этип, да. То есть человек достойный себя, он никогда не убеждает. Ошондой болот да. Мейли дейт да. Өзүңүз карап көрүңүз. Биздики условиябыз ушундай, карап көрүңүз. Макул болсоңуз келиңиз, макул болсоңуз кет. А тигилер бүт артыңан бир жума чалып, убеждать этип, ошондой эме кылып коюшат да. Деп инандырат. Анан арзан нерсе сунушташы мүмкүн. Анан бир өтө чоң нерсени убадалашы мүмкүн, Мисалы үчүн жана MCN coin деп чыкпадыбы? Алар силер азыр 100 сомдон алып койгула, 100 000 сомдон салып койгула, келечекте ушуга 100 сомдуңарга бир квартира аласыңар, бир
1 сомго алганыңар 1000 сом болот деген сыяктуу аябай чоң убадаларды берсе, ошого ишенип мындай бир чуудага ишенгендер көппү. Ошондой өтө чоң нерселерди айтса алдана береби? Эми мындай да мен айтып атпаймынбы, ар бир нерсенин каждый сам за себя тоже несет ответственность. Ар бирөөсү өзүнө өзү мындай даже өзү ошо алданган үчүн дагы өзү дагы сам несет ответственность. Почему? Ал эми чуудан айтып берсе ошонун баарын эми азыркы убакта канча деген доступ китептерди окусаң болот, статьяларды көрсөң болот, канча деген кинолор даже сниматься этилет да. Это бывают люди, которые любят быть жертвами, хотят быть жертвами. Понимаете? Это тоже психологический фактор. Алдагы есть, да, нельзя отрицать, алдагы бар. Поэтому эң биринчиден мындай өзүнө сак болсун да. Алып келип, мындай да могу келип мен сизге деген могу деген $500 турат десе, ай жок кымбат экен, сиз айтасыз, жүр мен ушундайын эле сага бир $100 таап берем десе, ал чуркап сиз менен барат. А сиз барганда деген ал примерно айтып атам да, анын бирдемкеси иштебей, уурдалган, анын мунусу болуп чыгат да. Бесплатный сыр только в мышеловке, башка жок андай. Хочешь хороший эмеси менен, допустим, те же мен айта албайм да, вот допустим, бир смарт группты деген, андан мурункусу жана Амирстрой деген, Бишкек Амирстрой, это не тот, который высотки строит, да, мындай да. Эми десек, азыр элдин баары алага ишенсе болбойт экен деп ойлошот да. То есть есть реальные строительные группы, которые реально работают. Просто деген мындай анализ кылыш керек да. Азыр деген отзывдарын эле кирип окусаң болуп тура. Инстаграмга кирип, ушундай эмелердики болот го, жанагы комментарийлерин окуйм десең же комментарийлерин жанагы ограничивать болот го. Вот это первый сигнал. Почему? Потому что киши, если баардыгы ачык, жакшы болсо, ал никогда аны койбойт. Киши мактайт туурабы? Алар да ошондой болуп коет, ограничение коюп коет да, бүттү. Анан отуруп алып өздөрүнүн анча-мынчасы, силер сонунсуңар, аны үчүн мындай дейт. А жаман жаза турган кишилер жаза албайт да, ошондой да. Азыр, мне кажется, многие моменты можно это пресечь. Ошондой моменттер бар. Анан есть моменты действительности, когда азыр мен бир башка иш боюнча бир информациялар чогултуп элем, анан ал информация менен дагы келип атат да. Ошондой моменттерди жана СВР деп коет, МВДнын ичинде служба ичкиликтүү кызматы. Ошондойлорго мындай жакшы жөн отурбай, ошолорго жакшы внимание обращать этсе, көп нерселер чыгат да. Анан башка иш боюнча тоже бир сотрудник тоже эмес менен. Анан мага тоже информациялар келет да. Эми биз дагы жөн отуруп эле эметпейбиз, биз да өзүбүз информацияны чогултабыз. Анан айтат, ошол жерде ал бир Гума Сима деген аял бар экен да. В сфере мошенничества, вот именно недвижимосттар менен, анын мунусу менен. Эми дет анан ошого Гума деген аял, ошого начальник отделысы крышевать этет депчи. То есть не только крышует, он за счет этого и зарабатывает депчи. Анан кийин деген аны мен уже өзүм информацияны, то есть я получила основу и потом начала дальше разрабатывать. Разрабатывать эту баштасам, эме деген чыкты да, ошо мошенницалардын тоже бир участницасы Асель А деп 2022-жылы 20-июнда эме бериптир. Пресс-конференция бериптир. Акипресстенчи. Она вот там с 24-й минуты она рассказывает, как этот сотрудник крышевал, кто крышует этих мошенниц депчи. Анан ошондо отуруп ким тергеди, тиякта биякта бирөөсүн сурасам, биз в этой части эле тергегенбиз, анан ГУБДга алып кеткен депчи. Анан ГУБДдагы мурунку пенсияга кеткен тергөөчүлөрдөн сурасак, аны бизге нормально тергеткен жок депчи. То есть, видите, они сами же создают, сами же крышуют, сами же с этого зарабатывают. При всем при этом мне сказали, что вот этот сотрудник, который имел дела с вот этими мошенницами, то есть он достаточно приличную сумму заработал. А эти мошенницы в каком направлении работали? Они бир квартираны 2-3 кишиге сатат, да, по поддельно. То же самое, тоже азыр ошо кишини азыр издеп атам менчи. Тоже как автоломбард принимают, то есть отвозят машины с поддельной доверенностью, барат акчасын алып кетет да. 2-3 күндөн кийин барышат дагы, азыр биз сен камап коебуз, машинаң поддельный доверенность менен десе кой айланайын деп туруп машинасын берип коет. Түшүнө бербейм? Такие моменты есть тоже. Мен азыр
да бир кишини жамандап деп койсоң, мисалы үчүн милициядандачы баардыгы эле ой милиция жаман тиги бу дейт. 80-90% милициянын действительности, да, им низкий поклон, жакшы иштешет. Хорошие парни есть. Действительности, которые стараются с утра до вечера. Есть. Вещи нужно своими именами называть. Просто деген азыр могут тергөөчүлөрдүкүн, чтобы, видите, падает уровень следствия, повышается уровень мошенников. Вот из-за чего говорят, уровень следствия, уровень надзора прокуратуры упала, мошенниктер мына. Аларга көңүл бурулбай атабы? Анда биздин эфирди көрүп аткан бийлик жетекчилери болсо, прокуратура органдарындагылар болсо, ушул маселеге көңүл буруп койсоңуздар. Бул бир эки адамдын эле кызыкчылыгы эмес, бул жалпы коомдун кызыкчылыгы. Анткени эч нерсеге мындай эч нерсеси жок калган адам ар кандай кадамдарга барат. Мисалы үчүн үйүндө социалдык абалы начарлайт. Мисалы үчүн 50 адамдын социалдык абалы начарласа 50 үй бүлө, да? Бул 50 үй бүлөдө ар биринде 5тен болгондо деле 250 адам. Бул 250 адамдын тагдыры мындай оор кырдаалга түшүп, мындай өлкө үчүн деле бул өтө нерсе. Андан нерви кетет, ден соолугу кетет. Бул жалпы калктын саламаттыгына доо кетет. Бул мындай жалпылап алганда да бул жөнөкөй бир эки адамдын эле мисалы эмес. Конечно. Вот, допустим, биздики деген мындай да мошенничество жада көбүнчөсүн дагы чыгып ана мынысы болгондо мен мурун азыр айтам да, мошенниктер келип эшик берет да алгыла депчи. Эчтеке жок кыласыңар, эшик берсе да ошону да алгыла дейм деметчи. Потому что эчтекеси жок кыласыңар депчи. Биздики закон боюнча там часть третья, наверное, не подпадает под прекращение. Калганы акчасын төлөп берди, бүттү, ошол жерде прекращение болот да. Россиянын законодательствосу боюнча не прекращается, оказывается. Неправильно делают. Соответственно, человек понесет за это наказание. Вот так нужно сделать. Анткени деген, где строгости не будет, кете берет, да? Менин оюмча мындай да, мошенниктер деген жана пробация, условно, пока ты не возместишь ущерб, последний он ты им начей. Пробация дагы сау болбош керек, условно дагы болбош керек. Отбываешь реальный срок наказания. Бүттү. Ошо менен коомчулук уже коркуп баштайт, кой айланайын дейт. Булар деген кетиргенде минимум бир 5 жылына кеткенде эме болот да. Андан дагы еще другая сторона же. День за два же в СИЗО считается. Бир күн отурган, 2 күн отурат да. Биздикилер тергөөчүлөр, особенно ГСУ МВДники да. Бир болгон ишти бир жыл тергешет да. Бир айда бир кагаз жазып, хронология менен чогулсаң, по факту бир айлык жумушу болот да. Алар бир жыл тергесе, 1 жыл 2 жыл болобу? Анан сотко берет, соттон аны отложка болот, антип минтип атып, аяктан тергелгенде баш аягы менен ошондой из зала суда эле чыгып калат да. Вот такие моменты тоже. Вот все нужно моменты прорабатывать. Ошону дагы караш керек да. Анткени мисалы үчүн бирөөдөн $100,000 акча алса, алып туруп анан бул анан байкуш МВДга жазды, милицияга жазды, андан сотко барды, 2 жыл чуркады, нерви кетти. Анан кийин соттон утуп чыкса, макул ошо $100,000 эле бер дейт да. $100,000 бер дейт. Анан алып мен абалыма шартыма жараша бөлүп берем деши мүмкүн, туурабы? 100,000 берсе бир аны бир 4 жылда кутулду дейли. Бул ошодон деле пайда табат го. Мисалы үчүн 100,000ди алып банкка салсаң 4 жылда 15% депозит болсо деле канча пайда көрмөк? Башка бизнеске салса ал канча көрмөк? Бул өзүнүн акчасын эле берди, бирок ал ошону акчасын колдонуп алып, жыргап, анан бөлүп мындай 5% кредит алгандай болду да, төлөп жыргап кетип калды. Ал төлөбөйт. Анткени деген андан кийин деген аны исполнительный производствого исполнительдерге барып ызылдашат байкуштар, судебный исполнительдергечи элдер. Анысы эртең кел, бүгүн кел болот, ал бүгүн бар болот, эртең ал которуп кеткен болот. Понимаете, вот этот он дальше длится, да? То есть ошон үчүн мындай да, мне десиле, ой, это система деп атпады эле бар да. Мен айтып атпаймынбы, начальник ГСИН жаңы келип председатель ГСИН системаны бир жумада эле сындырып койду го, правильно? Было бы желание, бүт бардыгын ордуна келтирип койсо болот. Ички иштер министрлигине дагы ушул сыяктуу бир
чоң реформа керек деп ойлойсуз да? Аякта реформаны кылышпайт го булар, кайра бири бирин отуруп эле, ой биз мындайбыз, биз тигиндейбиз деп. Баанда жаңы жылдан кийин тиги министр барып, ой тиги ошондой күлдүм да инстаграмдан жазып, эми посттор чыгарат го, что внутри системы мы там побороли тиги преступность дедет да. Ошентсе инстаграмда көбүнчө жаштар отуруп аткан, анан бир бала жазып атат. Как это побороли? Это же система, в которой не должно совершаться преступление, дейт да. Гүлөсүң да. Анан болбой эле мен айтып атам, айтсам деген эми жаман көрүшөт да. Сөздүн ачыгы чындыгы да. Это проблема всего общества, всего народа. Анан тергөөчүлөрдүн уровени. Ушул укук коргоо органдары менен иштегендеринен дагы бир мисал да. Бирөө алданат, мисалы үчүн акчага алданып, милицияга арыз жазып атса, алдап кеткен адам кандайдыр бир ыкма колдонуп, ошол жабырлануучуну кайра каматканга аракет кылган фактылар бар экен да. Мисалы үчүн ал мен артыман акчасын сурабай, камактан чыкканга аракет кылсын деген немедечи. Мен 2-3 фактыны көрдүм. Алданып атса, анан орто жерден менин машинамды опузалап тартып алды, же болбосо акчаны мен эмес, бул алдап кеткен деп. Вымогает деп кайра потерпевши болушат. Вымогает деп туруп, кайра жабырлануучунун өзүн каматып салат. Байкуш алда акчасын дагы алдаткан, түрмөгө да отуруп калды. Ал акчаны алышты эмес, эптеп түрмөдөн чыгышты ойлонуп калат экен да. Бул дагы өздөрүнүн бир схемасы экен. Конечно, есть такие. Андай да факт болгон, андай да менин бир коллегамдын ишинде бар ошондой. Действительности ал уже бүттү, уже ал не то что акчасын эмес, мейли тиги акчаны, там тоже большая сумма. Мен кечтим деп атканда, тиги еще мага акча берген да деп. Алдап кеткен. Ошондо да андай да бар. Есть такое. Анан есть моменты, когда этот прям в частную лавочку превратили, депчи. Фактически договор купли-продажи был, акчаны алышкан, то есть и свидетели есть. Аны деген эмне кылышат? Карыз жаздырышат. Эч кандай тергөө амалдарын өткөрбөй туруп эле чуркап барып туруп кишини камап туруп анан отура беришет да. То есть нет бы проверить обстоятельства, чын эле болду беле, чын эле. Бирок есть моменты, которые действительно акчасын бербей алдап кеткен. Есть моменты, андай териштириш керек да. Есть моменты, часть акчасын алып, частын бербей койгон. Аны этпейм, аны просто эле алып отуруп эмне да бирдемкени уурдап кетсе, билбейсиң ким кылып кеткенинчи. Мошенничество — это очевидное преступление. Это ты рассказываешь, вот этот Иванов, вот так-то, ошондо ушинтип туруп мени алдап кеткен дейт да. Это очевидное преступление деп коет. Это не темное, да, очевидное преступление. Аны деген не кылыш керек? Аны деген просто бүт тергөө амалдарын жүргүзүш керек да. Допросын кылыш керек, очень ставкасын кылыш керек, сбор доказательств, да, эмелер баарын келгенде бүттү ана как на ладони чыгат. Больше ничего не надо. Не надо там придумывать заново велосипед. Аны деген ошого момент схемаларын түзүп берип атышпайбы? Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул факторлору элдин өзүндө да болгондо дагы ошого мошенниктерге основасын түзүп берип аткан сотрудниктер да болот да. Я не скажу, что все. Баары түзүп берген болот. Анан большую часть пользуется тем, что уровень кичине мито болот тергөөнүкчү. Действительность как оно и есть, так и есть, да? Ал мошенниктердин ал уровень жогору, алардын тергөөдөн кантип чыгышты, кантип сүйлөштү, күчтүү адвокатка төлөгөн акчасы бар алардын. Тергөөндө ошол акылы жетпей калган учурлар да болуп аткан да, билими. Конечно. Бул акылы кээ бирде жетпеген учур болот. Действительно, вот меники последний Ленинскийде акталады. Если сен не заинтересован болсоң, а как ты тогда это допустил? Если ты, допустим, материально не заинтересован в исходе дела, сотко жибербеш үчүнчү, сен тетиги турган соттун токтомдору турат, соттун протоколдору турат. Сен ошого анализ бере албасаң, анда акыл жетпегендик болуп атат. Билбей, мындай, как бы незнание обстоятельств, законов определенных, да? То есть ты не можешь аналитическое заключение вынести дегендечи, мич. Конечно, это будет чуть-чуть оскорблением, акылы жетпегендик эмес. Здесь, скорее всего, знаете, правильно, наверное, чтобы не оскорбить. Почему? Потому что там же из-за одного сотрудника мы же не можем всех назвать, да. Просто есть моменты, законно билбегендик. Мисалы үчүн да, мен айтам да, окубагандык, анан өздөрүнүн распорядок дня не могут нормально зафиксировать, да. Действительно, бакыштарды с одной стороны карасаң оор көрүнөт да.
ар ким эшигин алдына теп алып келип эле буну сурушуп кетет, тигин сурушуп кетет, начальник тигинсине дейт, же багыштар тигинсине жетишпейт, же бунусуна жетишпейт, жүдөп эле жүрүшөт да. Ошолорду деген мындай правильный направление берсе, соответственно, булар өздөрүнүн убактысындагы мындай в норме, да, иреттеп алат, да. Вот, допустим, ошол эле булар өздөрү барышат. Зачем? Начальникке алып келип туруп үйрөтсүн да, отдельно барып токтомду чыгар, да, выемканыкын апарып бериш керек туда-сюда. Отдельно поручение чыгар, жибер участковый, жибер оперде. Пусть сопровождает по раскрытию. Можно свое время экономить. Тергөөчү отуруп алып, порученияларды берип, опер менен участковыйларды иштетсе болот да. Ошону билишпейт да. Ошону деген начальниктер үйрөтсө жакшы болот эле. А начальниктер отурат кабинетинде эмтип качаться депчи. А УПКда жазылып атат, начальник өзү дагы ошого тергегенде кирише алат депчи. Чу греха таит. Последний көрдүңөр го жана медиа хабта. Нарындагычы. Целый начальник области ошентип сүйлөп аткандан кийин, начальник области ошентип сүйлөп аткандан кийин тергөөгө кирише албайм. Жөн эле бычак көтөрүп жүрчү, өлтүрөм деген максат болгон жок деп. Начальник области ошентип сүйлөп атса, зам начальник области ошентип сүйлөп атса, райондогу тергөөчүлөрдөн сурап эмне кереги бар? Понимаете? Алдамчылык боюнча дагы айтып, анан жабырлануучулардын өздөрүнүн деле күнөөсүн бар жогун далилдебей туруп эле сен ошо шектелип атасың деп эле түрмөгө киргизип, анан тергөө абагына кармап отуруп, кийин соттон акталып чыгып кеткен учурлар да болот. Анан ушул учурда моралдык зыянды сураса болобу, талап кылса болобу? Ал жөн эле убактысы кетти, канча ден соолугу кетти. Тергөөчүнүн, ички иштер министрлигинин үстүнөн арыз жазса болобу? Кандай фактылар кайткалып атасыздар? Биз азыр мына акталган боюнча, потому что человек у меня сидел, да, кээ отурбаса домашний арест, хотя и они тоже, алар деле акысы бар реабилитациягачы, потому что незаконное привлечение. Эми именно отуруп акталып 3-инстанция болгондо, то есть кээ тажадым дешет да, не хочу уже, билгенден калышынчы дейт. Вот, допустим, сиз болобу деп атпайсызбы? Конечно, Конституцияда прописано. Имеет право на реабилитацию. Соттон өзүнүн акчалай талап кылса болот. Жоопкерчилик деген, азыр деген прокуратурага жазсаңчы, прокуратурага алар мындай да, алар деген эмесине карап калат да, корыстные цели, да, то есть это преднамеренно было, андай да, прям тергөөчүнүн үстүнө карап калышат. У него не было не доказано, что у него была цель его незаконно закрыть депчи. А когда иштин ичинде биякта деген эмесин карабайсыңар десе, ал убакта аны карабайт да. Анан мен деген айтат элем, вообще негизи көбүнчөсү деген койчу тажадык деп кетип калган үчүн булар деген ошол мындай беспредельный моменттерин дальше кыла берет да, туурабы? Если каждый оправданный человек, каждый жанагы за отсутствием состава дейт да, кылмыштык курамы жок болуп токтотулган, акталып чыккандар болсо, баардыгы принципке туруп, арызын жазып, ошону до конца жеткирсе, кичине мындай тазаланат билдейм да. Жок жерден камай бербеген эмес, кичине коркуп калат эле да. Кийин акталып чыгып, кайра өзүнө түшпөсүн деп. Сиздер канча сураган учурлар болду, өндүрүп алган учурлар болдубу? Сизде ушундай боюнча моралдык зыян боюнча. Эми моралдык боюнча азыр биз жаңы бердик, 10 миллионду бердик. Эми 10 миллионду бизге эч ким бербейт элечи, государство, конечно. Но тем не менее, пусть даже 200 миң болобу, 100 миң болобу, по карману государства урсун да, билсин, көрсүн. Министр да жаман көрбөсүн, генеральный прокурор да жаман көрбөсүн биздечи. Биз деген сиз айтып атпайсызбы, ошо элдин арасында көйгөй болуп атат депчи, это проблема, это большая проблема. Алар деген, может, в действительности загруженность большая. Кээ бир жерлерде алар билбей калат, укпай калат. Биздин вот цель наша донести до самих руководителей. Биз сиздерди жаман деп айткан жерибиз жок. Мы до вас доносим, вот такие проблемы есть, вон там внизу, обратите внимание. Десе унчулуш керек. Анан кийин айтасың да, анда система өлдү дейт. Унчукса деген, действительности бир какое-то движение болуп атат. Азыр деген, по мне, самая большая проблема это мошенничество, эң чоң проблема. Мошенничество и наркомания. Две основные сильные проблемы. Ушу экөөнүн аябай обществону нужно предостеречь, аябай тазалаш керек да.
Эми кээ бирде деген мисалы үчүн ошол эле лекцияны өтүп атканда биздин эми адвокаттардын арасында чоң стажы бар адвокаттар аябай көп. Мурунку тергөөчү болуп иштеген, прокурор болуп, сот болуп иштеген, да, аябай стаж, багажы чоң адвокаттар да көп. Мисалы үчүн МВД письмо жазып бизге келип лекция окуп бергиле десе, биздин адвокатура жок деп айтпайт. Барып окуп берет тергөөчүлөрүнө. Ошондой эле письмосун жазып, ошондой впредь ошондой болбосун деп прокуратурага келип лекция окуп бергиле десе, прокурорлор келип туруп антпегиле биз силерди камап коебуз десе коркуп калат эле да, андай кылбайт эле да. Андай эмне үчүн кылышпайт? Анткени деген аякта деген эртеңки күнү начальник келип туруп указание берчү болсо, умныйраак болуп калышат да тигилер, мен кылбайм депчи. Түшүнүңөрбү? Кому это выгодно? Ой. Эми буну астыдан эмес, үстүдөн жетекчиликти тазалаш керек го дейм. Жетекчилик ушуга ниеттүү болуш керек, ушул нерсени жасаганга дагы аракет кылыш керек. Анткени мына криминал деле жоюлбайт тигинтет деди. Бир күндө жокпойду го. Камчы Көлбаевди бир күндө жок кылды. Андан кийин баары тазаланды. Майдалар баш көтөрө албай калды, башын кетти. Бир күндө эле жоюп койду го. Туурабы? Бир күндүн ичинде эле жоюп койду. Канчадан бери жоя албайбыз деп аткандар, бир күндүн ичинде жоюп койду. Ал саясатка киришет, шайлоолорго киришет, бүт бар жогун көзөмөлдөйт деген адамды жок кылса болот экенин көрсөттү го. Конечно. Систему можно сломать за он ГСИН сломал, он ОПГ Ташиев сломал. Было бы желание. Эми азыр дегенчи, честно сказать, булар ойлошот болуш керек, бизди жамандап атат, ошо биздин ордубузга тиги, наверное, ичи күйүп атат депчи. Должностьңарга да ичибиз күйгөн жок, ошо жерде алып жеп жутуп койгондорго да оозу мурнуна чыгышканча чейин жешсин, ага да ичибиз тарбайт. Просто начните работать, ребята, все. Просто действительно иштей эле баштасаңар, бүт баары ордуна келет. Андай айтып атпайм, заново придумывать велосипед не надо. Мына УПКда мисалы үчүн четко жазылып турат возможности, полномочия бүт бардыгынчы. Соттукун өзүнчө жазып берген, эменикин өзүнчө жазып берген. Как его, прокурордукун, следственный судьяныкын жазып берген. Вот, допустим, деген тергөөчүнүн ичинен прокурор болсун деди да, туурабы? Прокурор болсун дегенден прокурор дагы мейли состязательность болсун деп туруп, анан следственный судьяны да байлап берди, туурабы? Следственный судьясы мисалы үчүн келет дагы, ошол эле срок давностиси өткөн, ошол эле иштин боюнча эчтеке нормальный следственный действие болбосо дагы келгенде деген тергөөчү келет, эмнесе камап бергиле дейт, сот нормально карабай камап берет да. Вот, допустим, эмне десе, алар деген копия сап келет да. Анан сотто биз вопрос задавать этебиз, муну деген уточнять эттиңби сен? Айыбын угузуп атасың, муну уточнять эттиңби, муну тактадыңбы, муну кылдыңбы? Ооба, кана десе, иштин ичинде ишиң кана кабинетте. Вот ошо соттор, следственный судьялар ишти карап аткандай, алып кел ишиңди деп, ошону карап тактаса, мисалы үчүн отурган адамдар дагы эртеңки күнү чыгып, мага 1 миллион бергиле, мага 5 миллион бергиле, мага 10 миллион бергиле деп. Туурабы? Соттор дагы в этой части, в этой цепочке большую роль играет. А мне десе лишь бы и өлүп кетсин, камай берейин. Анан мне десе анан по существу келгенде көрүп алат. Как это так? А вы что сидите там? Калп эле? Ошону да азыр ротация болду, эми көрөбүз го кантип кыйрап жүрөт экенин. Соттору кече жакын. Аябай прям деңгээли көтөрүлүп кыйратабыз деп атат го. Мисалы үчүн по существу рассматривать эткенде, по существу ишти карагандачы мен постоянно айтамын, тергөөчүлөргө мен айтамын, мен ставканы районго никогда не делаю. То есть я работаю конкретно, но я көбүнчөсү районный соттор деген идут на поводу у следствия. Объективности нет, да? Мен городской соттогу мен всегда айтамын, мен ставканы экинчи мен үчүнчү ситуацияны берем, да? Почему? Потому что георгий вот анан тиги бу дейт го. Верховный суд иногда, у меня несколько дел таких было, даже мага извещениясы кечирip келип калып, барсам, действительно оставляют в силе, либо принимают то решение, которое мне угодно, да? То есть я даже на этот процесс не попала, я поэтому могу говорить о том, что, знаете, это законное было, да? Оправданно меники канча. Вот, допустим, район всегда на поводу. Но вторая и третья инстанция, они не идут на поводу, они реально хорошо. А вот проблема следственный соттор, аябай чоң проблема. Азыр Аламединде бир иш бар. Мошенничество эмес, вот в сфере наркомании. Эми ушундай там натворили,
бак штоттор уже бирөөсү өзүнөн отвод кылат, бирөөсү бир жака которуп кетти, бирөөсү Ленинскийге жиберди, Ленинскийден кайра Реактка келди деп баштары ооруп отурушат. Вот, а кто виноват? Карасың да. Туурабы? Өзүңүз да мурда тергөөчү болуп иштеген экенсиз. Канча иштедиңиз, анан кетип бул адвокатурага келишиңизге эмне себеп болду? Мен милиция, да? Почему я говорю, милиция — это моя душа, это моя кровь, да? Мен өзүм милициядан чыккан. Мен 17 жашымда барып Академия МВДны бүткөнмүн. Это большая школа в моей жизни. Мен ошо именно ошо жака барып ошого окуганыма мен аябай кубанычтамын. Я Всевышнему благодарна насчет этого, да, что он меня на правильный путь отправил. Это моя душа. Тергөөдө мен 5 жылдан ашык иштедим. Мен айтат го, слова материальный депчи, мен иштеп жүргөндө эле айтчумун, мен биякта мен практикамды алам да кетем депчи. Кетем адвокаттан кийин сот болом деп, бирок азыр сот болом деп даже не думаю. Мне эта профессия уже не нравится. Я свою профессию сейчас люблю, да. 5 жыл иштедим, анан азыркы тергөөчүлөр айтып берет го. Вот, эмне десе начальниктер мынтип атат депчи. Мен эмесе межи, начальниктер айтып атса мен айла жокмун да дегенде, мен сразу айтамын, вы эти вещи можете говорить кому угодно, но не мне. Почему? Потому что мен, да, ушундай бир мошенничествону тергеп отуруп, бир молдоке болуп, бир инвалид, анын арасында инвалид кишилер бар болчу, ошолорду деген алдап, да, алдап кеткен да, тоже учкунда бир многоквартирный. Анан мен аны алып камап койсом, ал болсо тиги ал убакта деген замминистр Көчүмбеков Тургунбаев депчи. Ошонун тууганы болуп чыгат. Тууганы болуп чыгаттан да Уркунбаев, биле, фамилиясы Эрнис Байке, зам по расследованию болчу. Мен чакырып, сен муну кой беришибиз керек дейт да. Эмнеге десем, замминистр чыгып атат дейт да. Кой бергиле деп атат деп. Я говорю, вы что, совсем дурак, что ли? Я говорю, вы что, говорю, нас закроют, мы сейчас его отпустим. Я говорю, ущерб знаете какой там? Я говорю, нет, мен кой бербейм дедим да. Кой берсең анда өзүң ишти алып ал да, кой бербейм, мен кой бербейм. Деп мен болбогом. Анан сам Тургунбаев ко мне звонил. Мен ошондо деген, извиняюсь за выражение, 25-6-летняя сыкуха, да? Бир райондун тергөөчүсү, замминистр чалат да, кой берип кой депчи. Эмне дейт, тамагын алып келсе, тамагын бербей жатасың дейт да. Я говорю, ай мен иштеп атам, меники столовый эмес. Камерасын алып келип чытасың, камеранын барга түшкөндө жей берет. Анан ошентип кишини нагрет эткенде мен айткан болчумун, еще раз позвони, я журналистов вызову депчи. Мен ошо менен кырылып кеткенмин да. Все это об этом знают. Поэтому я говорю, когда мне говорят начальники, руководители, знаете, надо жить со своей совестью, надо дружить со своей совестью. Балким ал убакта система башка эле сиздин учуруңузда. Да нет, андан эмес, просто принцип. Просто принцип. Көбүнчөсү мисалы үчүн мындай да, бирөөнү кишини кой берип жиберсең деген, бул акчасын алып кой берип жиберди дейт да. Ошо прокуратура деле ошентип ойлошот да. Көбүнчөсүчү. Сен өзүң, если ты постоянно в этой сфере так и будешь работать, тебя никто не будет подозревать в этом. Сен алып койдуң, анан жолдо кой берип койдуң депчи. Никто не будет подозревать. То есть бывают моменты, все можно по совести, все можно разрулить. Мен всегда айтчумун да, самый лучший вариант, особенно мындай мошенничество болгондочу, мен мисалы үчүн мошенниктердин өзүн көбүн эметпейм да, жактабайм. Почему? Потому что мен понятиям боюнча алганды бериш керек да. Алдыңбы? Алдап да алдыңбы? Мейли. Ну, будь добр, берип кой депчи. Бул Мейис Тургунбаев чалгандан кийин сизге андан кийин эч кандай басым кысым болгон жокпу? Жумуштан алган жокпу? Алган. Отстраняли, алган. Ошондон кийин жумуштан кеттиңиз беле? Жок, андан кийин кеткен жокмун. Я еще в распоряжении походила, то все, и чуть отдохнула. А потом я поняла, все. Милиции уже мне делать нечего, потому что, в принципе, за 5 лет, 5 жылга, я достаточную практику получила. Очень даже достаточную практику. Я не могу сказать, что я плохим следователем была. Почему? Потому что я на хорошем счету у своих начальников была. Мен жарым жыл иштеген, мен азыркы тергөөчү эмне десе, байкуш болушат да, 2 жыл болду эже иштегениме депчи. Биз келгенде, биз выпускниктер келгенде, бизге 2 жума өткөндөн кийин личностьтер менен берип койчу. Уже да? Бүттү, ошо менен урунуп, кагынып отуруп, үйрөнгөнбүз бизчи. Анда деген, мисалы үчүн, биздин прокурорубуз да башкача болчу да. Начальниктерибиз башкача болчу. Биз кагаз жазып атканда обязательно компьютер үстүнө отуруп, келет перед тем, как предъявление обвинения, текшеришет, орфографияны текшеришет, грамматиканы текшеришет, квалификацияны текшеришет да. Бүт бардыгычы.
азыркылар даже ишти сотко жиберип атканда карашпайт дагы жөн эле согласиясын кое берет, ошон үчүн ошондой иштер болуп атат да. Андан кийин барганда прокуроруң дагы ал отуруп алып прокуроруң бир санкцияга киргенде азыркылар чуркап кирип чуркап чыгат го. Колун койдуруп эле чуркап чыгат. Биздики санкция киргенде бүттү, ошол жерде биринчи киргени, ал чыкканга чейин калгандарыбыз уйкубуз камчы да, уже отуруп ошол жерде уктап турчукпуз. Бүт точка запятойна чейин текшерип прокурорубуз, еще биздин прокурорубуз корккондо дагы биздин прокурорубуз еще подсказка берчү да. Жазган, могуну кылгын, могу в этой части бул статьяны кошкун, тиги статья болбойт деп. Жөн эле чоң болуп кыйын боло берчү эмес. Я помню, мен ошо жарым жылдан кийин я уже по должностным преступлениям меня назначили. Анан иштерди эми контролдогу иштер болот, анан тияк болот. И тогда городским прокурором был Айбек Калмакович. Фамилиясын унутуп калдым. Азыр тиги ректор университета прокурор. Юракадемияда. Юракадемия прокуратура ачпадыбы бир университет. Ошонун ректору болду. Өзүнүн академиясын ачты белем? Жок, өзүнүн это при прокуратуре. Да. И вот тогда он был прокурором города, это прокурор целого города, да. Вот тоже приходишь, на бардыгы чыккыла деп, анан кийин мени отургузуп, вот целый прокурор города. Вот, да? Азыркысы прямо да, азыркыларга надранной казни подведешь. А ал болсо Айбек Калмакович, я вот прям четко айтты, да, вот эсимде да, мен ошондой бир 22-23-төдө да, ошондо отуруп карындашым, сен если деген барып начальниктен сурап, тиги бул депчи, эми иштерди тергегенде начальниктериң менен акылдашып, начальниктен лишний раз келип сурап, консультация алгандан уялба депчи, ошогочу. Прокуроруңан сура, эч ким айтпайт, а мага келсе мен сага подсказка берем депчи. Вот понимаете, вот такая поддержка была, да, ошентип үйрөтүшчү да. Азыркылар жөн эле, мен азыркы ошол убакта деген прокурорлор, помощник прокурорлор болуп жүргөндөр, эми азыр уже биз деле уже чоңоюп уже почти карып баратабыз да. Алар уже зам прокурорлор болуп баратат да. А мен эми бири-бирибизди тааныйбыз да. Мен болсо аларды постоянно тиги издеваться этип күлүп берем. Я говорю, помните нашу молодость? Биз прокурорубузду көргөндө чуть ли сознание не теряли. Азыр силерди уруп да ойнобойт му тергөөчүңөр депчи. Десе бирөө алып акчтар признает дейт, чын эле дейт. Указания жазсак да кылышпайт дейт да. Дисциплинарный производствону дейт, уруп ойношпойт дейт. Биз мурун өлүп калчыкпыз, дисциплинарный производство козгоду дегенде наказание болот. Булар уже административный штраф налагат этишип, сотко жиберип 10 000 теңге налагат этишип, анысы да эчтебейт. Эми представьте, Ленинскийдеги уже бакыш зам прокурору тогда еще года 2-3 назад уже тажагандан уже указанияны не исполняет деп туруп административный штраф налагат этип, сотко уже сот менен уже штраф налагат этсе деле иштебейт. Адвокат болгондо адамдардын укугун коргош керек, жалпы адамдардын укугун коргоп, эми ошонун кызыкчылыктарын жактоо да. Анан ошол мошенниктер деле сизге келип калса, менин укугум коргоп бер, соттон катышып деген. Анан сиз ушул мошенниктерди алган учурлар болду же сизде принцип барбы, андай жок деген? Жок, болду. Конечно, болду. Туугандар суранат да. Эме болупчу. Жерде консультация келет, анан карап отуруп, мен айтат да, мана сүйлөгөн сөзүнөн эле көз карашынан эле билесиң да. Вопростарды, определенный суроолорду бересиң да, бул жери кандай, уже нестыковка кетет да, мен айтам, жок деп элечи. Анан болот, кээ биркилер эмени суранышат, эми туугандар чыгышат да, эмесичи. Жок деп айтайын десең дагы болбойт, анан мейли дейсиң да, анан кийин последний раз я себе дала слово, кийин гана чыкпасын мошенничестводан. Пусть даже уважаемый человек будет, я скажу нет. Если я удостоверюсь, что этот человек в действительности причастен к мошенничеству. Потому что деген тергөөчүлөр айтат да, я говорю, если ойлойсуңар, булар силерди эле жинде кылат деп, булар бизди да жинде кылат. В действительности аларга терпениең жетпей калат да. Ошондой бар да моментичи. Поэтому я нет. Я прямо, я же говорю, я органически прям, да, предвзято отношусь к таким людям. Почему? Потому что вот аларга деген мындай создавать этип бересиң да условиянычы, допустим, я вижу, что мошенничество, анан айтасың да, условия создавать этип, да, жөн жүрбөй, бер ошергөн депчи, беришпейт да. Ошентип бирөө айтат да, ГУВДден, ошентип тергөөдөн, я говорю, я ответственность несу за него, пусть берсин деп. Уже терпением жетпей, я говорю, бер деп, ошентсең дагы, мына деп туруп, анан келбейт. Мы уже к этому времени анан иштебей калганбыз. Анан тергөөчү звонить этип, ошентип билбей атат. Я говорю, в розыск объявляй, камал.
я говорю, ты же человеческий поступок ал. Девушкалар ойлошот окшойт, акчасын алды. Нет, там чисто человеческий поступок был. Это несколько раз, да, несколько лет назад. Почему? Потому что потерпевшini эле алып жетек да СИЗОдо жөн эле жатып берген эмне кереги бар? Потерпевший айтат, мен акчам берип койсун, өлүп эле кетсин дейт ушучу. Алар кылышпайт да. Ошон үчүн деген булар деген мындай позицияга отуруп алганда бербейбиз деп, чалган бербейбиз. Алба бербейсиңби, отуруп бер деш керек да. Аны дагы бирок булар как хочу, так и трактую болбосун да тергөөчүлөрүчү. Булар деген ар бирөөнү калп эле тиги өзүнүн мошенниктерди бар да ошондо, андай факттар бар. Өзү пол мошенниктерди алып келип арызын жаздырып, анан кийин билгенин кылып отуруп бергендерчи. Ошон үчүн деген бу жерде бир прокуратуранын эле мындай белин катуураак буурса эле баардыгы ордуна туруп келет. Бизде азыр ошо кайрылгандардан дагы бир мисалда бир мага ушул алданып көп суммага келген адам айтты эле. Бир эч нерсе кыла албайсың дейт да, бул акчаңы алып, жыргап, өзүнүн бизнесин кылып жүрөт, мындай жүрөт. Же барып аны бир чаба албайсың, же бир нерсесин тартып жулуп албайсың. Бир нерсе кыла койдуң эле кайра өзүнүн үстүнөн арыз жазат. Мындай туш алуу эле эч кандай жолбой калдың депчи. Жаныңда жүргөн адамды бул ошондой крышасы бар, башка бар деп арыз жазасың, андан башка эч нерсе кыла албайт экенсиң деп. Бизде кыла албайсың. Кыла аласың. Просто эми, конечно, азыр айтсам деген реклама адвоката болуп кетет. Эми чынында, да? Сейчас я буду такое ощущение, как будто пришла прорекламировать нас адвокатов, да? Просто хороший юрист всегда в помощь. Эми ошол учурда адвокаттар деле ар кандай бар да, аны деле моюндабыз да, э? Жок, конечно. Мисалы үчүн жабырлануучулардын адвокат болуп жүрүп, анан кийин ошо алдап кеткен адам көбүрөөк акча берсе, ал жак менен эки жак менен ойноп кеткен учурлар дагы бар экен да. Есть. Ошондой адвокаттарга алданып калбаш үчүн эмне кылыш керек анда? Искать хорошего адвоката, потому что у каждого есть өзүнүн биографиясы бар, отзывтары бар, сарафанное радио деген бар, в любом случае всегда есть это. Допустим, мага деле чалып сүрөт, мындай адвокатты билесиң, билбейсиң депчи. Анан билбесең эмне билем деп айтпайсың, жок билбейм деп айтасың, билгенди билем деп айтасың да. Анан сиз туура эле айтып атасыз, среди мен кечке эле мисалы үчүн почему тергөөчүлөр ошондой позицияга жана незаконный моменттерге барат? Потому что жанагы бар адвокаттар деле, дежурный адвокаттар келип болбогон нерсени жазып берсе, тиги колунда коюп берип, билгенин баарын кылып берет дагы бүт жолдун баарын ачып беришет да тергөөгөчү. Действительно есть. Среди, надо признать, это есть, это большая проблема. Алдағы аябай чоң бизнес, среди адвокатов это большая проблема, да. Анан сиз айтып атасыз жанагы сатылып кетет депчи. Мага да келишет, эмне болду деп. Я говорю, адвокатыңыз барбы десем, бар дейт. Ким десем, фамилиясын айтат же демесет. Эмне себептен эми? Девушкалар айтат, просто пусть 2-3 адвокат болсын. Я говорю, хоть 100 адвокат болсын, говорю, это ничем не поможет, да, если реально работы не будет, 100 адвокат болсын, ничем не поможет. Девушкалар ошентип ойлошот, да, сатылып кетти, тияка мынтип кетти, тигинтип кетти депчи. Возможно, бывают такие моменты. Анан мен айтам да, мен тактайм да, простычы, почему десе, жок, биз ошентип ойлоп атабыз да, что-то ушундай странно ушинтип сүйлөп калды да, анан мынтип калды да депчи, анан телефон албай калды деп. А мен айтам да, вы извините, телефон чалсак албаганда деген, мисалы үчүн, мен ГКМга баратсаң телефонуңду таштап кетесиң, телефонуңду албайсың. СИЗОго кирип атсаң телефонуңду албайсың, процессте отурсаң телефонуңду албайсың, туурабы? Анан чыккандан кийин человеческий фактор болуп калат, кээ чалбай калат да эми. Эми мен оправдывать эткен жокмун эми ал кишилердин алдында, но мен вот эти моменты, возможно, момент айтам, да? То есть вы сразу не думаете, что человек продался, депчи? То есть аны конкреттүү бир аракеттери менен, действиялар менен бир минуска кетип аткан болсо, ошондой болуп кетти деген учурлар. Кыскача айтканда, өзүнө жактоочуларда эмнеге маани бериш керек? Ошол жанагы биографиясын караш керек дедиңиз, ошол сыяктуу айтсаңыз, бири-бири менен сураштырыш керекпи? Да, потому что азыр бизде очень много хороших юристов в сфере гражданско-правовых. Аябай адвокаттардын арасында деле аябай жакшы адвокаттар көп, жаңы өсүп келаткан адвокаттар да, жаңы адвокатурага келген очень много хороших адвокатов. Зря вы говорите, что мы страдаем от того, что адвокаты не пошли. Есть, среди наших тоже есть. Есть безответственные, есть там, есть моменты, которые толтура иштерди алып алып эле, которые, да, вот, допустим,
разные есть, но көп иш алып жетишпей. да, жетишпей, но у нас среди адвокатов очень много адвокатов хороших. Тем более у нас мурунку тергөөчү, мурунку начальник управления, Финполдуку, МВДники, прокурорлор очень много. Азыр в сфере предоставления юридических услуг юрфирмалар аябай көп. Ошентип экөөсү рекламага акча алып койсо болмок экен да адвокаттар. Акылары белгим сыр болбосо, мисалы үчүн эми ар ким иштин көлөмүнө жараша болот да. Мисалы Көлөмүнө үчүн жараша. канча болот? Мисалы үчүн бир адам $50,000 алдатып жиберип ала албай жүрөт. Анан аны ошол сот ички иштер министрлигине арыз жаздырып, ал жактан сотко өткөрүп, сот бүткөнгө чейинкисине канча болот? Ну, я сейчас не могу назвать, потому что у каждого свои расценки. Если вы интересуетесь моими расценками, они немалая сумма. Почему? Потому что я уважаю свой труд, я уважаю свое время, и это мой заработок. Налоги я хорошо оплачиваю. Допустим, в этом году чуть-чуть мен көп иш албайм, да, аябай загружен. Допустим, в прошлом году я в порядке миллиона заплатила налогов. Поэтому... Бир жылда. Ну, бир жарым жылда где-то миллион с чем-то я заплатила налоги. Поэтому, знаете, я свой труд уважаю, и расценки у меня немалые. Сиздерден деле жалпы 4% налог. Да, ошондой эле. Ошондо бир адам өзү эсептеп алса болот. Эмгек акысынан миллион салык төлөп аткан болсо, бул канча сумманын 4% экенин. Сейчас уже посчитали, да? Жок, конечно, это труд. Это в любом случае, знаете, это большой труд. Анан кийин деген эме постоянно эле акы үчүн эмес, да? Вот, допустим, у меня бывают, есть клиенты, которым вот в действительности они нуждаются в хорошей юридической помощи. То есть, обычно по инстанциям же, да, а вот жерде болот да ишти баштайсың, анан баштаганда деген ты же видишь же все равно люди за хорошим, как бы сказать, за хорошим результатом они готовы платить хорошие деньги. Анан раз мындай кичине эме болуш керек да, допустим, менин бир ишим боюнча жалгыз энеси бар, то есть первоначально минимальную сумму төлөп берген, я вижу, что эта женщина дальше не осилит, но эту женщину бросить нельзя, да, анын баласы соттолуп атат да, ал жалгыз эне да, өзү багыш зарабаттакта жүргөн неме да, и мен, соответственно, последующий, то есть я всю работу делаю за первоначальную только сумму. Есть моменты, когда я люблю вообще, в целом, как бы, это, наверное, чуть-чуть женская солидарность, аял кишиге, который нуждается в помощи, есть. Это без... Я сама выбираю этого человека, который нуждается в хорошей юридической помощи и нужно хороших результатов. Всех денег не заработаешь, жанталаш эле акча үчүн деп иштебейсиң да, туурабы? Анча-мынча деген моменттери келишет да. Жалаң гана эми азыр укук коргоо органдары эмес, в целом бүт бардыгы да, ар бир госорган өзүнүн жумушун туура жана так аткарса, анда аябай эле сонун болот да. Ошондо да эл да өсөт, өнүгөт. Элди чакырып кетерим, кээ бирде 1-2 миң сомуңарды аяп чем көп акчага түшкөндөн көрө, андан көрө кичине юрист менен сопровождение болсоңор, может, возможно, мындай акыбалга жетпей каласыңар да. Ошондой моменттер бар да. Болбосо деген мен айтып атам, среди родственников, друзей деле юристтер чыгат, акылдашып окут кылсаңар жакшы болот. Анан эң особенный моментим вообще биз эл өзүбүздү каждый бирөөнү тарбиялап кереги жок, ар бир өзүбүздү тарбияласак, коомубузда кичине тазарат эле да. Коомубузда тазарат эле, ушундай моменттер да болбойт эле деп барып мындай жакшы Руслан деп. Сиздин сөзүңүзгө да кошулуп кетели. Ушундай алдамчылык учурлар боюнча бирөөгө акча берерден алдын жет өлчөп биргезсеңиздер деген, азыркы айткандай тийиштүү адистерге кайрылып, юристтерге, болбосо ошол тармакты билгендерге, кимге берип атасыздар, ошол компаниябы, адамбы, ал ким, каякта жүргөн, буга чейин эмне иш кылган, чынында эле баары көзүңүз көрүп, мынангандан кийин гана ошол акчаны берсеңиздер. Анан ар ким сиз айткандай өзүнүн кесибин так билиш керек деп атабыз. Ошол өзүнүн кесибин так билип,
укуктарын талап кылыш үчүн дагы билим керек. Ошол билим деңгээлин, сабаттуулугун бир аз жогорулатып, бул антсе эми сөзсүз эле университетте окубай калдым деген эмес. Азыр интернетте толтура маалыматтар бар. Ошо TikTokко деле, Instagramга кирсе деле пайдалуу маалыматтарды окуп, бул жерде мындай боло турбайбы деген сыяктуу маалыматтарды алып чогулта берсеңиздер, бул дагы өзүңүздөр үчүн жакшы болот демекчибиз. Бүгүнкү биздин маегибиздин талкуубуздун максаты дагы ушул. Эмне себептен алдамчылар көбөйүп атат, анын алдын алуу жолдору, ага каршы күрөшүү сыяктуу жолдорун талкуулап, бир аз да болсо коомго жеткиргенге аракет кылдык. Сиз дагы бизге убактыңызды бөлүп, атайын эл үчүн ушундай жакшы маалыматтар менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.